көйгөйлүү маселебиз. Ушул жерден чоң машиналар өтүп кетип атканда жаш балдар шамалданып жатат. Ачыгын айтканда. Эки машина мындай келгенде бирөө токтоп турат чекечи. Жо эки машина жамына. Жок, мен акча эми саны жолду кеңейтип, саны андай знактар жок, керек жок. Ал жергечи. Мен азыр Кара Суу районунун Медресе айылына караштуу Бакытов Баяман көчөсүндө турам. Мында өзүңүздөр көргөндөй жөө адамдар басуу үчүн атайын жол салынган эмес. Мындан улам аталган жердин тургундары тротуар салып берүү талабы менен наразычылыкка чыгышты. Жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдун жоктугу тургундар жаш балдар үчүн бир кыйла кооптуу. Аталган көчө менен окуучулар мектепке, бала бакчага барса, жашоочулар шаар тарапка жумуштарына катташат. Белгилесек, бул жол менен жеңил автоунаалар, аны менен катар көмүр жана цемент ташыган жүк ташуучу унаалар кирип чыгып ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүгүнкү суранычыбыз мына ушул көчөдө жайгашканда 5 айылдын жанында 2 чоң ишкана жайгашкан. Biri beton zavod, biri bul jakta kömür түшүрө турган склад, чоң, пиринглуктардын склад экен. Биздин койгон максатыбыз, тилеген максатыбыз ушул жерде бир жакшы чечип, ушул жерде бир өтө турган тротуар кылып берсе, ана ошо элдердин немесин аткарса, же айыл өкмөтү чечилеби, же ошо организациялар чечеби, биздин максатыбыз, биздин тилегибиз, биздин оюбуз ушул. Кыш мезгили келип калды, мына жолду көрүп атасыздар. Эки машина параллельно келгенде сөзсүз бири токтоп турат, анан экинчиси өтөт. Жол жүргүнчүлөр каяка барат? Ушул бизге эң чоң вопрос болуп атат. Биздин балдарыбыз мына ушул маңдайда мына детсад көрүп турасыздар, мектепти көрүп турасыздар, ушул жолдун боюнда иши шаарга барып окугандар шаарга барып окушат. Ушул проблеманы бизге чечип берсеңиздер. Ушул анан ишкананын чаңдарында жутуп жашап атабыз. Ага деле макулбуз, кайылбыз, бирок негизги ушул 15 жылдан бери чечилбей келген бул маселе менен мындан 3 жыл мурда дагы жашоочулар наразычылыкка чыгышкан. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай тиешелүү чаралар көрүлбөй келет. Мындан сырткары тургундар көмүр ташыган ишкананын алдына чейин барып, автобазаны жылдыруу талабында көтөрүшкөн. Эми бул жолу наразы болгон тургундар тротуар салып берүү маселесин биргеликте колго алуу үчүн барды. Анда жөө жүргүнчүлөр үчүн жолду атайын келишимдердин негизинде же мамлекеттик деңгээлде чечүү гана жолу бар экенин ишкананын кызматкери билдирди. Бул маселени азыр чоңдор менен чечейли андачы. Анан кийин кеңешип келсе бармак ооруп айтат, анан бир немеге келебиз. Бул дароо эле боло турган иш эмес. Бул менен айыл өкмөттөргө чыгабыз. Жол, автотранспортный жол, башка жолубуз жок. Ушул жол менен өтөбүз. Өтүп келгенбиз дагы өтөбүз да. Анан коопсуздукту дагы караштырабыз да. Же мына үйлөрдү неме кылып мамлекеттик өрүндө кандай болот экен аракет кылабыз чечкенгечи. Кат жөнөткөнгө болот. Биз бирөөнүн үйүн анан басмырлап баякында кылып басканга биздин акыбыз жок. Ал жерде эшиктин алды турат. Жол госстандарт боюнча 2 машина чоң жүк ташууга неме асфальттаган жүргөнгө акылуу. Жөө жүргүнчүлөр үчүн жолду салып берүү талабы менен кошо мектеп жана бала бакчага өтүү үчүн жол чырактары да жоктугу маселе жаратат дейт карапайым эл. Жолго тиешелүү жол чырак коюлбаса, окуучулар мектепке өтүүдө тоскоолдуктарга дуушар болушууда. Тротуар керек. Андан кийин мына знактар боюнча ошол Айкөлдөн кире бергенде перекрестокко сөзсүз түрдө бир светофор керек. Анан мына ал жерде главный знак турат, мында главный жол деген, тайында табличкасы менен. Мына ал жакты главный жол кылып койгон. Тайына табличканы бул жакты көзөтүп буруп койгон. Негизи түз келген мына көчө ушул главный жол болуш керек эле, негизги жол. Ал эми аталган ишкана кызматкерлери негизги жол белгиси мыйзам чегинде гана коюлганын билдиришет. Анткени белги кайсыл тараптан каттам көп болсо, ошол жол негизги болуусу абзел дешет. Бизде 200дөн ашык машина чыгат. Поток машина карап туруп, айыл өкмөттөн, Карасы гайдан, Обул гайдан бардык мыйзам чегинде документальный кылып бар жөн койгонбуз. Мага будан Газпромдон бир жерден келип кайрылышкан знакты мындай туурга буруп койсо, машинанын санына карап туруп, канча машина поток чыгат. Ошого карап туруп не кылганбыз да. Бул жерде машинанын көп саны бизден чыгат демейм азыр. Жол жегинде коюлган белги мыйзамдуубу же мыйзамсызбы тиешелүү кызматтар комментарий берүүдөн баш тартып, Ош Сарыташ Эркештам автожол ишканасына оодара салышты. Ал ишканага байланышканыбызда бул жолго такыр тиешеси жок экендигин айтышты. Тротуар маселесин чечмек түгүл, жолдун ээсин табуу кыйындады. Жок, мен силерге официально айтып атам. Мен Ош Сарыташ Эркештамдын башкы инженери Заз Алтынбек Салиевич деген болот. Биздин
Kurkat rayonunda obyektиви жоқ. Ол көчөгө баскан эмеспиз. Бакыт Баяман көчөсүнө барган да эмеспиз. Башка эле бирдемелер бирөөлөр басса башка гап. Эгерде жөө адамдар басчу жол салына турган болсо, жолдун четиндеги мыйзамсыз салынган үйлөр алынышы мүмкүн. Эми бир канча талап менен чыккан жашоочулар жөө жүргүнчүлөр үчүн жолду салып берүү жана жол чыракты коюп берүү талабы менен айыл болуп кол топтоп жаткан учуру. Айыл өкмөт тиешелүү тараптарга кайрылып, маселенин бир тарапка чечилүүсүн камсыздап берет деп жергиликтүүлөр үмүт артат. Чогулган эл эгерде тиешелүү чара көрүлбөсө, нааразычылык улана берерин айтышууда. Айганыш Туратбек кызы, Гайбила Эргашев, Ош ТВ жаңылыктары.